Облус тургундарын жарык менен үзгүлтүксүз камсыздап келген энергетика тармагында өз ишин мыкты билген адистер эмгектенип келет. Быйылкы жыл ичинде аталган тармактын адистери техникалык базасын чыңдоо менен оңдоп түздөө иштерин пландык негизде жүргүзүп келишет. Бул ирет көп жылдык үзүрүл эмгектери бааланып, алдыңкы делген адистер сыйлыктарга ээ болушту. Жылдын жыйынтыгы начар эмес десек болот. Өкмөт тараптан коюлган болгон тапшырмалардын баарын аткарып келатабыз. Быйыл жылдын жыйынтыгы менен Кудайым буйрса берилген тапшырмаларды аткарабыз. Былтыркы жылга салыштырганда деп айта кетсек болот. Ушу дебитордук карыздарды 20%га кыскарттык. Кудайым буйрса техникалык жоготууларды 1%га кыскарттык. Бул биздин 1% техникалык жоготуубуз 25 миллион сомдун айланасында киреше алып келет бизге. Ошону ылдыйлатуу менен ушундай бир кирешеге ээ болдук. Андан тышкары дагы ушу техникалык камсыздоо жагын, ушу өзүбүздүн жумушчулардын иш орундарын жакшыртуу максатында да көптөгөн иштер аткарылды. Жетекчисинин белгилөөсүндө калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча бир катар иштер жүргүзүлүп келүүнүн үстүндө дейт. Ал арада дебитордук карыздардын пайыздык көрсөткүчүн да төмөн түшүрүүгө үлгүрүшкөн. Ал эми бул тармакты аркалоо кесипкөй адистер үчүн сыймык. Майрам менен жалпы Кыргыз элинде эмгектенип аткан энергетиктерди куттуктайм. Ошолорго албан ийгиликтерди каалайм, ден соолук каалайм. Бүт Кыргыз элибиздеги энергетиктер кышкысын суукка карабай, муздак темирлерди кармап, жайкы сынсызга карабай эмгектенишет. Ошолордун эмгеги акталып, элибизде, журтубузда, жерибизде, бүт Кыргызстаныбызда жарык өчпөсүн, дайыма жарыкчылык болсун. Ошону менен бирге эле келе жаткан 2019-жылкы майрам, жаңы жылдык майрамда куттуктайм. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан ардак грамоталар тапшырылды. Ар бир үйгө жарык берген бул тармактын адистери күндүн ысык суугуна карабастан кооптуу ишти аркалап келишет. Жанара Сагындыкова, Жолман Дүйшөнбеков, Айбек Турдакунов, Атайын Ысык Көл маалымат программасына.